Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğandar. Azır bayandan keyin suroo жоопtон кийин ушул жерде фыкых боюнча даарат, намаз жана Куран боюнча сабактар болот. Каалоочулар ошого катышып, ошол жерден ушуларды уксаңыздар болот. Ошондуктан суроого келгенде даарат боюнча, намаз боюнча, ошол сабакта бериле турган нерселер боюнча суроолорго жооп бербейбиз. Ал эми андан башка суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Allah Taala menen kelişin түссө болобу дейт. Болсо кантип түшүндүрүп бериңизчи. Кудайдан сурайт, муну назир деп коёт, бирок бул макру. Кудайым, ушундай кылсаң мындай кылып берем дегениң, эсептешкениң бул макру. Жакшы эмес, бирок ошентип айтып аткарганга керек болот. Мисалы үчүн, менин мисалы үчүн окууну жакшы бүтө турган болсом, анда мен 2 күн оруза калмап берем десе, 5 ала турган болсом. Бул болот, макру болуу менен дурус болот. Бирок ошол эле учурда ушундай кылбаган жакшы, а бүткөндөн жөн шүгүр айтып окуп бергени бул жакшыраак. Bizde группада WhatsApp'тагы 2 жай намазын сүрөтү шек жаратып коёт. Шайтандын мүйүзү көзү бар экен деп. Эгер сүрөтүн көргөсөм карап бере ала сабактан кийин дейт. Ооба, ошол жай намазды берип жиберсеңер, ушул жерден айтып берем. Мүшкүл күшат деп кемпирлер чогулуп аталаш бышырат, шам жагышат. Ушул ширк эмес, туура эмес. Мүшкүл күшат туура эмес экен айтканбыз. Мүшкүл күшат жок, жөн эле сабак окусун чогулуп. Tova namazın, şükür namazın, kaysı namazdan keyin okusa durusuraak bolot. Nafil namaz okula turgan uçurdun barında okuyuveret. Bul sabaka kaçırsaňar, oşol nafil namaz okula turgan ubakытта aytып beret. Oşonun bardığında okuyuverse bolaveret. Talak boyunca kagazlarga жооп бере албайм. Күйөөлөр менен аялдар чогуу келгенде гана болот. Namaz uçurunda, Kur'an okulganda ata-ene bir tuğandar, baldarının, ulu insanların atları atalış parzbı? Yok, jalp ele bağıştasa jete beret. Men 11 yaştamın ata-enem menen davatga çıksam bolou, bunu davat bölümünden soraş gerek. Muzika uğunun kançalık ziyanı var, jüröktü karaytat. Elhamdülillah jooluktamın, konditer katары жумушка barga çakırıp жатышат, mayanaz жакшы экен уруксат барбы? Бар дегенде сөз арак ичилиш керекпи билбейм. Эгерде сиз мындай бир арак ичилбеген бөлүмүндө болуп, ошол кондитер азыктарын гана сата турган болсоңуз, анда иштесеңиз болот. А бирок арак саткан бөлүмүндө иштегенге такыр болбойт. Жолдошум 2 уулум бар, квартирада турабыз, үй ала элекпиз. Жолдошума жардамга жумуш издегеним жакшыбы же Куран үйрөнгөнүм абзелби дейт. Намазыңызды билип Фатиха сүрөсүн 1-2 сүрөнү жаттап алгандан кийин жолдошуңузга жардам бергениңиз жакшыраак. Өлгөн адамдар түшкө кирсе, аларга Куран окуп багыштап коюш керек. Жакын арада ош жакка барасызбы? Азыр биле албайм. Den soğuluğum жақсы емес, onun için көп bilе албайм. Koş boylu gezde çaştı biraz kırsa bolot ziyanı tiyveyt. Betime krem koyulgan, bet mayı. Anan tayamum menen darat kalsam kabul bolou, je bolbosam kremdi juup salış gerek. Egerde darat alganda siz tayamumga dagı daratga dagı oşol bettegi day katmar bolup kalıp kalsa аны juup salış gerek. Eger denege singip ketken bolsa anda jaray beret. Namaz boyunca suroolordu ötközüp atam, orozon ötkörüp atam. Namaz ötkörüp atam. Men butuman 4 жолу оор операция болгом. Сууну көп кармаса бутум сыздап ооруп калат. 5 убак намазымдын багымда жана купта намазында суу менен дарат алып, калган намаздарын таям менен дарат кылып окусам болот.
Haj jönündө aytıp beriңçi дейт. Балдар ата-энесине билет алып берип жардам берсе болот. Кээ-бир уккамын өз адам өз акчасы. Жок, болот, боло берет, кете берет. Хижаптын үстүнөн жана носкинин үстүнөн мас тарса болобу дейт. Носки жука носкилерге болбойт. Ана мыногу хижаптын үстүнөн жок, болбойт. Ошо колун киргизип хижаптын ичине ошол жолугун көтөрүп ушундай кылып мас тартат. Bir эженин суранычы менен кайрылуудамын. Ал эже динден түшүнүгү жок болгондуктан бир молдо сымал эркекке алданып калыптыр. Ал хизбут жамаатынан болот экен. Нике кыйбаса деле көңүлдө үйлөнөм деген ой болсо эле нике кыйылып калат деп алдап никебиз бар деп жыныстык катнашта болуп жүрүптүр. Сотко арыза сиздерден да жардам күтөт ал эже. Ал молдон туура эмес экенин айтып, анын кылганы молдолорду уят кылганын айтып түшүндүрө аласыздарбы? Ал молдонун номери дейт. Мындай номери бар экен. Бул боюнча мен муфтиятка өзүңөр кайрылгыла, арыз жазып барсаңар, ошол жерден булар айтып беришет. Такыбанын такыбасы болуш үчүн эмне кылыш керек? Такыбанын такыбасы болуш үчүн такыбанын такыбасы болуш керек. Эшектин сүтүн айтат, эшектин сүтү бул жөнүндө айттык бая. Башка дары жок ошол дары менен гана жакшы боло турган болсо болот дедик. Менин апам көз ачыктарга, экстрасенстерге көп барат, оштого төр атага барат. Үйдө турса үйдөгүлөр менен көп урушуп башка дейт, булга дем салдырыш керек. Көз ачыкка барып жүргөн ширк, эми мурда барып жүргөн болсо эми тоба кылыш керек, намаз окуш керек, анан ага дем салдырыш керек апаңызга. Мен квартирада бөтөн адамдар менен чогуу жашайм. Бир күнү менин акчам жоголуп кетти. Бирге жашагандарымдан күмөн санап алдыңарбы деп сурасам, өздөрүнүн таза экендигин далилдейбиз деп тузга зара кылышып, акча уурдаган туз уруп кетсин деп ушул нерсеге мени да барууга мажбур кылышты. Мен буга чейин бул нерсени билчү да эмесмин. Өзүм аябай күнөөкөр сезип жатам, ширк кетирип алдымбы деп. Ушул нерсе туура эмес болсо, бул жерде отургандарга да айтып коюңузчу, мен кетирген катаны кетирип алышпасын дейт. Тузга тийген жакшы эмес, бул арам. Ал тамак нерсе, туз деген адал нерсеге тийген дурус эмес. Ал тузга сийди деген сөз ошол кыргыздын салтында болуп келген нерсе, бирок туура эмес, андан алысташ керек. Ооба. Тоба кылыңыз. Көз ачыктарга каршы закон иштелип чыкса жакшы болмок. Канча деген адамдардын руханий дүйнөсү жакшырмак. Аракет кылабыз иншалла. Менин бөлөм Султан Ахмет медресесинде окуйт. Ал жакта бир жыл Түркияга жиберишет экен. Аял киши махрамы жок 90 километрден ашык чыкса болбойт го десем боло берет. Илим жолунда жүрсө дейт. Жок, болбойт. Анткен ала үйрөткөн Кур'ан-ы Каримди бизде деле үйрөтүшөт. Анан илим жолунда илим алыш бар, анан махрам жок чыккан арам. Арам жол менен алынбайт. Ошон үчүн ал туура эмес маселе. Каза намаздар боюнча бул жерден сурайсыңар, эжекелер айтып берет. Балам 3 айлык башында суу нормадан ашыкча экен деп дары ичирип жатканбыз. Дарынын составында этил спирти бар экен, харам болбойбу? Жок, эчтеке болбойт. Менин бир таанышым бир бала менен нике кыйдырып алды. Кыздын ата-энеси билбейт. Ата-энесинин ыраазычылыгын албай туруп никесе болобу? Эми бул нике эсеп болот, бирок өтө берекеси жок болот. Бул бактысыз болуп кала турган нике, Кудайым сактасын. Эркектер үчүн сабактар качан болот дейт? 3-6 күндөрү Каси мечитинде болот, шамдан куптанга чейин. Денемдеги сөөлдөрдү шарият негизинде кетирсе болобу дейт. Элдер күчүккө жалатып кой дешти. Күчүккө жалатып да коюңуз, анан Ислам университетинде Шамсуддин Карекеге барсаңыз, топуракка дем салып берет, кесеге алып барсаңыз, ошону сүйкөсөңүз иншалла жакшы болуп кетесиз. Аялы менен күйөөсү чогуу жуунса болобу? Болот. Аялдар даватка чыкса болобу? Болот, махрамдары менен.
Bir kişi menen mamile kurup jürdüm elem, küvösüz ele nike menen. Hiç kim bilbeyt ele. Ötkөндөгү talimde anday nike kata nike bolot degeningizden jolukpay koydum 4 ay bolup baratat. Sözsüz talak berişi kerekpi? Al kişi talak beribey jatat. Siz oşo nike kıyganыңыз kандай ekenini bilişin aytış керек degerde hiç kim jok ele, moldo gelbey, göz jok ele nike kıyılsa nike jok sizdike. Talak alıştın geregi jok bolot. Birinci nikesiz jatıp ana nike kıydırsa bolobu. Sebebi töşök dagı jaşooda çoğun rol oynayt eken. Eger nike kıydırıp жатkandan kийин jakpay kalsa ajырашып kayra nike kıydırıp жүрүүгө болбойт го. Суроо одоно болсо кечирим сурайын дейт. Албетте суроо одоно бирок туура суроо. Одоно эмес деп айтсак деле болот. Жок андай болбойт бир тууганым. Ошон үчүн ayal kişi turmuşka çıkardı, erkeklerin kanday ekenini bilbeyt, özünün ağasına, inisine, atası, jezdelerine, oşo gengeş surası, oşolar bilip berep. Anken erkekler jakşırak bilet. Töşöktө mamilesi kanday boluşu mümkün. Anın oşolanan aksakallardan surasa, misal üçün ejelerden, jengelerden, alардын tajribası var. Adamdın gevetesinden ile anın bardık mamilesini açıkça çıkıp kalat. Бирок төшөккө жатып, төшөктөн көргөндөн кийин, андан кийин нике кыйдырам дегени, бул бизге жарашпаган маселе, бул пайдасынан зыяны көп болуп эсептелет. Ал туура эмес. Ошон үчүн тандап атайын ушул китептерди окуш керек, окугандан кийин ошого карап туруп, анан турмушка чыкса болот. Апамдын бир тууган сиңдиси жаш убагында союз кезинде 4 баласы менен күйөөсүн таштап эч кимге айтпай үйдөн чыгып кетти эле. Anan bir kişiге tiyip tınıp yaşap kaldı. Zınalık kılıp tepşektengen. Ubağında oşol ejebizdi elge bizdi yer karattın dep tuğan uruk ayrık çapağız öte jaman bolup jürdü. Apam Kur'an'da okup Allah'a ibadat kılgan ayar 12 balan enesi. Emi acıga varıp kelgenden beri 2009. Oşol ejebizdi үйгө keltirip kaçıştırmaya koydu. Men ötkölgöndө Juğanı su kalganda üstüm oşol ejengerdi kirgizbegile. Men taza keteyinde bizge nasihat berip jatat. Жалгыз эле бир тууганы. Биз о убак келген дарежебизге кандай мамиле кылуубуз керек? Жок, антпегиле. Антпегиле болгон эжеңерге айткыла, талак алганбы, никеси барып жок ошон тактап алсын, эжеңер чыкыргыла силер. Апаңар айткан туура эмес. Men hijab kiygenime jarım jıl boldu. Biz menen çoğu bölüm yaşayt erkek. Үйүбүз Кудайга şükür bir bölmölü. Men hijab kiyerektele biz menen жашоочу bölö mahram bolбойт деп уккам. Анан апам bölöңдү өз бир тууган байкеңдей көрүп, жолук салынбай эле жүрө бер дейт. Кандай кылсам болот? Жок. Ал mahram. Жок, болбойт. Ал бөлөк жашасын, бөлөк жашасын. Квартирага чыксын өзү. Erkek bala olgan bolsa çıksın kvartiraga bir bölmöydө bolбойт. Apаңа деле жашаганга кызыксыз болот ал деген. Чечинде дат башка ачылып калат бир некесинен кийин уят болбойбу? Эде туура эмес. Үйгө сүрөт дейсе болбойт, оюнчуктар тура берет. Оюнчуктар эчтеке болуп, Pepsi, Coca-Cola арам эмес, бирок ичкенге жакшы эмес. Egerde jaman oy kelse, oydan ketpese al jaman oylongon üçün жооп бербейт jaman oyga, бирок oydan ketirgenге аракет кылсын. Тамырчыга барса ширк болбойбу? Жок, тамырчыга барган болот. Ата эне, ата мекен жаратылыш тууралуу урукса болобу? Болот, музыкасы жок болсо. Haman International деген Araptardын кайрымдуулук фондун уккансызбы дейт. İştese bolot, iştese bolot. Men kayсы суроого жооп бере албай калсам, ошол суроолор эжекеден сурасаңар болот.
Asılı деген dары бар eкен, maldarga dayardagan dары eкен, ошону колдонсо болобу. Бул дары сөйөктөн жасалат дейт, эмненин сөйөк экенин биле албадым дейт. Аны биле албадым. Ал дарын адамга колдонсо болобу, жокпу? Эгерде башка дары шипа болбосо анда бир жөн. Аны доктурларга кеңеш керек. Боюнда болгондо этегин тигип койсо боюнан түшүү коркунучуна жардам берет деген эжелердин салты бар экен. Жок, туура эмес. Туура эмес. Бул киринелегенге окшобойт, киринелеген башка. Мен өткөн жуманын мурунку жумасында үй бүлө маселеси боюнча суроо бердим элем, номерге жооп жазып коюшат дедиңиз эле, жооп келбеди. Кечирип коесуз, мен ооруп ошого маани бере албай калдым. Кайрадан жазып берсеңиз албетте жакшы болот эле. Үй таалимде кайсы китепти окуса жакшыраак? Муфтият уруксат берген китептин баарын окуй бересиз. Али Нур өзгөртүү шартпы дейт. Ооба, жөн эле Али дегиле. Мен 3 жыл мурда жолдошума экинчи аял болуп турмушка чыккан, бирок жолдошумдун биринчи аялы бүгүнкү күнгө чейин ызы-чуу кылып, түшүнбөстүк кылып жатат. Сизден бир ооз уксам, анан макул болом деп жатат. Кантип сизге жолукса болот? Жолдошумда баарыбыз намаз окуйбуз. Ушул жака келсин, мен айтып берем ушул жерден. Менден карызгача табышып коесузбу дейсиз? Жок, мен табыша албайм, анткени менде маселе оорураак бул боюнча. Жок, карызга түшө албайм тууганым. Менин жолдошум каза болгонуна 3 жыл болоюн деп калды. Балдарым эң кичинеси 2,5 жашта. Мен өзүм кайненемдикине барып турсам болобу? Ооба. Кайната кайнене махрам. Бара бересиз. Кайнатам апамдын экинчи жолдошу. Экинчи жолдошу. Тааныштар, балдар барса болот, сага болбойт деп айтышты. Ооба, кайненеңиз бар учурда барсаңыз болот. Кайненеңиз бар учурда барсаңыз болот, анткени кайната сизге махрам эмес бул учурда, анткени өгөй кайната экен. Сиз ошо балдарды апарып, анан ошол кайненеңиз чогуу турганда болуп, анан кайра кеттиңиз, кайната менен жалгыз калбаңыз.